Барыңыздарга салам, урматтуу достор. Бүгүнкү чыгарылышыбызда сиздерге чет өлкөдө окуу жана ийгилик темасына видеолорду сунуштайбыз. Сиздер менен түстүү тасма берүүсү Айжамал Магелди. Бизди аягына чейин көрүңүздөр. Кыргыз концепт кыргыз студенттерине чет өлкөдө окууга мүмкүнчүлүк берген, башка маданият менен тааныштырган жана келечекте ийгиликтүү курууга жардам берген компания. Ал эми кийинки видеодо Кыргыз концепт компаниясы сиздерге Нидерландыда окуу жөнүндө айтып берет. Бул видео бардык көрүүчүлөргө пайдалуу болот деп ишенебиз. Окуу жайдын кампусунан көптөгөн транспорт өтөт. Ошондой эле бул жакта кафетерий жана ашканалар көп. Окуу жайдын аймагында жакшы жабдылган маданият жана спорт борборлору бар. Алардын алкагында көптөгөн студенттик жааматтар иштеп, окутуучулар үчүн ар кандай иш-чаралар өткөзүлөт. Твенте окуу жайынын кампусунда медикалык борбор, психологиялык жардам борбору, отель, дин жааматтары бар. Бул жерде 50ден ашуун спорт жана маданият ассоциациялары иштешет. Вузда ошондой эле чет өлкөлүк студенттердин ассоциациясы иштейт. Анын алкагында окутуучулар үчүн ар кандай иш-чаралар жана жолугушуулар өтүшөт. Ийгиликтүү адам деп кимди аталасыз? Өзүнүн максатына жеткен адам же белгилүү адамбы? Кийинки видеодо сиздерге TED-тин версиясындагы ийгиликтүү адамдардын 7 өзгөчө сапаттары жөнүндө айтып беребиз. Көңүлүңүздөрдү буруңуздар. Өзүңдү туура эмес жолдо жүргөндө сезесиңби? Өз ордуңда эместейби? Потенциалың жөнүндө ой жүгүрткөндө сиз эң акылдуу, оригиналдуу же таланты жок экениңизди түшүнөсүзбү? Бул таң калыштуу болушу мүмкүн, бирок сиздин оюңуз туура. Жана бул шектенүүлөр кадимки нерсе. Эгерде сиз суроо берүүңүздү токтотуп, позицияңызга канааттансаңыз, кыялдана албай каласыз. Сиздерге ийгиликке жете турган 7 өзгөчө белгилер жөнүндө айтып беребиз. Биринчи, сиз кандайча жетишесиз билбесеңиз дагы эмне каалаганыңызды билесиз. Ушул энергия менен азыктанып турган нерсеңизге ушунчалык ишенимдүү болуп көрдүңүз беле? Балким сиз биринчи бийлегич бут кийимиңизди алгандан бери бийчи болууну кааларыңызды ар дайым билчүсүз. Же өспүрүм кезиңизде түнкү асман жөнүндө ой жүгүртүп, чоңдоо
доктордун кадимки вакуумунан тышкары эмне бар экендигин ойлонуп, космонавт болууну кааладыңыз беле. Сиз каалаган нерсеге толук ишенесиз, бирок кыялыңызга кантип жетүүнү билбейсизби? Чоң иш эмес, силер баштадыңыз. Бул эң маанилүү нерсе. Экинчи, сиз тез зеригип, кыйынчылыктарды сүйөсүз. Көбүнчө жаңылыкка умтулуу, кумар оюндарга берилүү сыяктуу жагымсыз нерселерге алып келиши мүмкүн. Бирок психолог Роберттин айтымында, ушул сапатты өлчөө үчүн жеке тесттерди иштеп чыкканда, жаңы нерсени издөө адамдарды бактылуу кылат экендигин аныктады. Роберттин айтымында, ийгиликке жетүү үчүн импульстарды жөнгө салып, кыялыңыздагы келечекке көз чаптыруу үчүн бай элестетүү болуш керек. Бул сапат потенциалыңызды максималдуу деңгээлде өнүктүрө турган кесипти табышыңыздар керек. Үчүнчү, сиз жумуш менен жашоонун тең салмактуулугун сактай албайсыз. Анын ордуна сиз жөн гана жашоого көңүл бөлөсүз. Бирок бул эмнени билдирет? Адамдар жашоосунун ар кандай аспектилерин тутумдаштырууга жана классификациялоого аракет кылышат. Эмне болуп жаткандыгын көзөмөлдөөдү жеңилдетет. Кичинекей айрым бөлүктөрүн оңдоо оңоюраак жана жашоонун бүткүл сүрөтүнө сүңгүп кирүү кыйыныраак. Ийгиликке жеткен адамдар чоң сүрөттү бир заматта көрүп, өзүнүн акыл эс саламаттыгы үчүн эң жакшы болгон нерсени аткарышат. Досторду же кесиптештерди тандайбы? Бул тартипти жана иштин ыңгайлуу ритмин өзгөртпөйт. Ошондой эле ар бир күндү туура пайдалануу маанилүү. Ийгиликке сөзсүз түрдө 40 сааттык иш жумасында жетишүү мүмкүн эмес. Тапшырманын коюлушу жана күнүмдүк өндүргөн нерсеңиздин маанилүүлүгүн түшүнүү кыйла маанилүү. Төртүнчүдөн, сиз башкаларга боорукер, өнөктөштөрүңүзгө көңүл буруп жана башка адамдардын ийгиликтерине кубанасыз. Мотивацияны өз иштеринен издөө жеңилирээк, бирок ийгиликтүү адамдар башкалардын иштерине чындыгында кызыгышат. Ийгилик бир эле нерсеге келе бербейт. Адатта бул биргелешкен аракеттердин натыйжасы. Эгерде сизде мыкты баарлашуу көндүмдөрү болсо, көп учурда өзүңүздүн пикирлештериңизди колдоп туруңуз. Адатта адам адамга каршкыр деп айтышат. Бирок адамдар бири-биринен үйрөнө албаган учурда атаандаштык жемишсиз. Өзүмчүлдүктү өрчүтүүнү токтотуп, боорукер болууга үйрөнүш керек. Бешинчи, токтоолук. Сиз жетишкендиктериңизге гана көңүл буруп, аларга ар дайым басым кылбай, көңүл борборунда болууга аракет кылбайсыз. Сиз эл үчүн эмес, өзүңүз үчүн өнүгөсүз. Көшөгө артында сиздин иш сапарыңыз чыныгы болот. Анткени ийгилик сизге гана көрүнүп турат. Сиз 5 баасын алууга же социалдык тармактарга көп лайктарга ээ болууга маани бербейсиз. Сиз үчүн маанилүү прогресс. Анткени чын жүрөктөн элден жакшы эмес, өзүңүз үчүн мыкты болгуңуз келет. Алтынчы, сизге акча түрткү бербейт. Сиз аны каражат катары гана колдоносуз. Сизге миллиондогон каражаттын унааларды сатып алуу үчүн же коомдук иш-чараларга баруу үчүн кереги жок. Тескерисинче, ийгилик тапкан акча менен саналбайт деп эсептейсиз. Албетте, акча табуу жашоо үчүн маанилүү. Бирок сиз аны жашоонун максаты кылбайсыз. Тескерисинче, сиз айланаңыздагы адамдарды же кызматкерлериңизди колдоо үчүн же бизнес долбооруңузду өркүндөтүү үчүн ресурстарды жана тажрыйбаны топтоо үчүн акча табууга көңүлүңүздү бурасыз. Жетинчи, сиз кыялданган жумушка ишенбейсиз. Сиз эмгекке жана туруктуулукка ишенесиз. Бул сиз үчүн маанилүү нерселер. Адамдар көбүнчө сүйүү жок деп айтышат. Жомоктордогу сыяктуу эле бул ишенүү ийгиликке да дал келет. Кемчиликсиз жумуш жөнүндө кыялдануунун ордуна аны куруу кадамдарын жасаңыз. Тез ийгилик бул жомок. Сиз өз максатыңызга жетүү үчүн курмандыкка чалып, талыкпай эмгектенүү жана ийгиликсиздикти жеңүү керектигин түшүнөсүз. Чындыгында бул кыйынчылыктар сиздин иш жолуңузду кызыктуу жана баалуу кылат. Эгер ийгилик сизге тез жана көз жашсыз келген болсо, анда анын маанисин жана баалуулугун түшүнүү кыйын болмок. Ошондой эле, ийгилик чындыгында эле бардыгы эмес экендигин түшүнөсүз. Бул сиздин жашооңуздан көз ирмемдер гана. Муну түшүнгөндө сизге бир топ жеңилдейт. Анткени өзүңүздү сүйбөсөңүз жана сыйлабасаңыз, ийгилик чоң мааниге ээ эмес. Эмиль Умиталиев Кыргызстандын ийгиликтүү адамдарынын бири. Ушундай инсандар жөнүндө биздин телеканалыбыздын жаңы берүүсү Бос инсан айтып берет. Кутман таңыңыздар менен. Эмиль Умиталиев, Кыргыз концепт туристик компаниянын президенти, Кыргыз Республикасынын убактылуу өкмөтүнүн экономикалык тескөө министринин милдетин аткаруучусу болгон. Бишкек бизнес клубунун негиздөөчүлөрүнүн бири.
Facebook Twitter'dan, Instagram'dan башталат. Ютуба. YouTube менен бүтүп атат. Чивается. Баары Facebook жана Twitter'дан башталат. Твиттер. Акыркы 20 жыл ичинде мен карманган негизги принцибим 15 лет или 15 лет хотя бы. бардык нерседе ар кандай күчтөргө таянып, мажбурлоо жарасынан баш тартуу, жеке мамилелерде, ишкер мамилелерде, корпоративдик маданиятта, башкарууда жана жарандык коом мамилелеринде эч кандай учурда камчы эмес. Камчыны унутушубуз керек. Бул музейлердин жана тарых китептеринин атрибуту болуп калыш керек. Адамдарга түрткү берүү үчүн баарлашуунун башка жолдору жетиштүү. Для того, чтобы уметь мотивировать людей и через позитивдүү жана жооптуу нерселер аркылуу. Эмиль Үмүталиев мектепте жана университетте ВЛКСМдин жигердүү мүчөсү болгонун, студент кезинде ал КПССке кошулганын билдиңиз беле? Университеттин 5-курсунда ал комсомол уюмунун катчысынын орун басары болуп, окуусун аяктагандан кийин 1 жыл иштеген. Орто Азия аскер округунда СССРдин куралдуу күчтөрүндө 83-жылдан 85-жылга чейин иштеген. 1990-жылы негизделген Кыргыз концепт Кыргызстандагы алгачкы жеке ишканалардын бири болуп калган. 95-жылдан 96-жылга чейин өлкөнүн тышкы иштер министрлигинде, Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигинин мамлекеттик протоколунун башчысы болуп иштешет. 2010-жылдын 27 апрелинен 2011 жылга чейин Кыргыз Республикасынын экономикалык тескөө министринин милдетин аткаруучу. Кыргыз концепт компаниясы үчүн жылмаюунун болушу милдеттүү. Обязательно для компании Кыргыз концепт. Жана мен бара-бара башка ишканалардагы жана шериктештиктердеги өнөктөштөрүмдү муну ынандырууга аракет кылып жатам. Алар туризм тармагында иштебесе дагы, табигый жылмаюусуз адамга турмушта кыйын болот. Жада калса телефондон жылмаюу угулат. Бизнес үчүн, шериктештик үчүн бул абсолюттук критерий жылмаюунун болушу. Экинчиси, жалпы кардарларга багыт алуу. Сиз кардарыңызды сүйүшүңүз керек. Эгер адам өз кардарын жакшы көрбөсө, анда бул адам башкаларга жана өзүнүн миссиясына жаман мамиле кылышына алып келет. Адам эмне менен алектенбесе дагы, сатуу, бизнес же профессура, же бул саясат, жарандык иш болобу, ал өзүнүн кардарын билбесе жана кардарга багытталбаса, анын иши жүрбөйт. Очень. Абдан жакшы. И для Унаа үчүн, учак үчүн жана активдүү жашоо образы үчүн. для таких активного образа жизни, да? И особенно для travel. Отлично, очень хорошо. Мындай белгини биринчи жолу көрүп жатам. Абдан оңой таанылат экен. Мы Биз кантип сүйлөшүү жүргүзүүнү билбейбиз. Биз абдан эмоционалдуубуз. Биз бейкалыс, пикирлерди жана стереотиптерди колдонобуз. Бизде айыптоо, терс, кескин категориялык өкүмдөр көп. Жана бул бизди алсыратат. резкого, категоричного. И это нас ослабляет, это создает... Бул көптөгөн чыр-чатактарды жаратат. Же болбосо мамилелердин сапатынын жана ишибиздин натыйжаларынын сапатынын жогорулатуусу өтө кыйын болот. Мен жөн гана бизнес деген сөздү түшүнөм. Только бизнес. Но Бирок буга көбүрөөк түшүндүрүү жана кеңири маалымдуулук жолу менен келишибиз керек. Сүйлөшүү. Баалуулук катары мен 10 жылдан ашуун мурун биздин компаниянын Кыргыз концепт корпоративдик маданияты жана башка компаниялар үчүн иштеп чыккам. других компаний я ее предлагаю. Сиздин стилиңиз ушунчалык этият, Он бизнеске багытталган экен. бизнес-ориентированный. Эч кандай өзүмчүлдүк жана бардыгы ушунчалык оптималдаштырылган. Все настолько оптимизировано. Бирок ошол эле учурда экологиялык жактан таза жана заманбап. Тренд прагматикалык жана жакшы экен. Такой прагматичный, хороший. Мир Адамдар жер планетасында жашаган мезгилдин аралыгында 7 миллиард болду. Жашоолорун жакшыртып жатышат. и, в общем-то, улучшает свою жизнь благодаря тому, что договорились. Адамдын жашоосу эң жогорку баалуулук. Ал эми кийинки видеодо Мирбек Атабековдун Мура сырынын өзгөчө версиясын Америкадагы жашаган кыл-кыякчы аткарды.
Ушинтип биздин түстүү тасма берүүбүз аяктады. Сиздер менен мен Айжамал болдум. Бүгүнкү чыгарылышыбызды чет өлкөдөгү окууга арнадык. Сиздерге ийгилик жана чын ден соолук каалайбыз. Саламатта калыңыздар.